Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүткүл алам жараткан Аллах субхана Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун жана шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарыбыз болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар жана эже карындаштар, бүгүнкү сизге берүүчү сабагыбыз жоолук маселеси болмокчу. Эже карындаштарыбыз, энелерибиз ойгонсун деген максатта жоолуктун бир аз кыскача түшүндүрмөсүн айтып кетмекчимин. Аллах Таала Куранда жоолукту фарз кылды. Эмне үчүн фарз кылды? Кыз киши балагатка жеткенден соң жоолук салуусу фарз, уяттуу жерлерин жабууга фарз, сулуулугун жаап жүрүүгө фарз. Ошондуктан сиз мени көрүп жатсаңыз, отуруп алып ойлонуңуз. Эмне үчүн мен жоолук салынбай жүрөм? Эмне үчүн Аллах Тааланын сөзүн аткарбай жатам? Эмне үчүн менин иштерим жүрүшпөй жатат? Эмне үчүн мага тиги эле жаман жигиттер, жаман адамдар жолугуп жатат? Деп бир аз ойлонуңуз. Жакында эле бир окуя болду. Бир карындашыбыз умрага барган. Умрага барып, иманга келип, умрасын кылып, жоолук салынып, жоолуктун ушундай таттуулугун билип, жоолуктун ушундай кереметтүүлүгүн билип, умрасын кылып кайра Кыргызстанга кайтат. Кыргызстанга келгенде кайнэжеси асыла баштайт. Бул жоолукту эмнеге салынып алдың? Жүрбөйсүңбү? Чачыңды жайып эле жүрбөйсүңбү? Сен жашсың. Ушундай болгон бир адепсиз сөздөрдү сүйлөгөн экен. Карындашыбыз кайра жооп берет. Эже, Аллах Тааланын буйругуна каршы чыкпаңыз, Аллахтан коркуңуз деген сыяктуу сөздөрдү айтат. Арадан бир ай өтпөй эле ошол кайнэжеси, кыздын карындашыбыздын эжеси рак оорусуна чалдыгат. Рак оорусуна чалдыгып эки жолу химиотерапия алган экен. Эки жолу химиотерапия алганда ошол эжебиздин болгон чачы түшүп калат. Түшкөндө дагы аргас жактарынан сапсайып түшөт. Рак оорун билесиздер. Ошондо ошо эжекебиз болгон ошол чачын жабыш үчүн жоолук салынды да, башын жапты. Аллах Таала баарына убакыт берет экен да. Баардык нерсеге өзүнүн убактысын берет экен. Ошон үчүн сизде мени көрүп жатсаңыз, сизде азыр убакыт бар. Отуруңуз, ойлонуңуз, эч шашпаңыз. Отуруп ойлонуп, жакшы жүрөгүңүздөн чечим чыгарып, жоолук салынууга сизге убакыт келди. Жоолук салыныңыз. Аллахтын Тааланын буйруктарын аткарыңыз. Муну менен эмне демекчимин? Ар бир өзүбүздүн эже карындаштарыбыз иманда Аллах Тааланын буйруктарын аткаруу менен, намаз кылуу менен жакшынакай бойдок болсо жакшынакай жигиттерге туш келесиз. Ошоңуз да жакшы болот. Азыркы учурда көрүп жатасыз, баары эле ачык-чачык, TikTok ушундай болуп кетти. Аллах Таала баарына хидаят берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.